ырларды Кудайым бурса жакында ырларды жаздырып, жаңыларды жаздырып сиздерге тартуулайм деген үмүттөмүн. Эгерде мугалим кезинде айтсак, алды секин-секинден өзүм үйрөнүп, өзүм башка бирөөлөргө кеңеш бере ала тургандай, жаштарга уже өзүмдүн тажрыйбаман бөлүшө ала турган болгондо, андан кийин мугалим болуп дагы иштеп баштайм. Жакшы. Азыр эми бир жакшы жандуу үндө чыгарма тыңдасак, андан соң маек үстү алалы, татты бер. Келиңиздер, анда эмесе өзгөчө адамдар үчүн өзгөчө аттуу чыгарманы аткарып берейин. Ашкананын бурчунан ашкалайсың өзгөчөм, көрүнбөсөң татты байта ичкен ашым өзгөчөм, эстеген деле тыйылбайт көздөн жашым өзгөчөм. Издегеним жанда жок, сиздеп күйдүм өзгөчөм, сиздей сулуу жигитти мен издеп күйдүм өзгөчөм, үн салганың токойдуна булбулумдай өзгөчөм, талпынасың куштардын туйгунундай өзгөчөм, өзгөчөм өзгөчөм, өзгөчөм өзгөчөм, 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 өзгөчөм. Өзгөчө чыгарма. Бул өзгөчөм чыгармасын мен мектепте окуп жүргөн эле убакта үйрөнгөм. Анткени мектепте окуп жатканда комузга дагы барып катышып жүрчүмүн. Ошол убактан бери жакшы көрүп аткарган чыгармам десем болот өзгөчөм. Мектепте деп калдыңыз, канчанчы класстан үйрөнүп баштадыңыз комузду колго алып? Комузду 5-классымдан баштап бизде өзүбүздүн айылда музыкалык мектеп бар, ошол жерден үйрөнүп баштагам комузду. Демек, азыр алгач башталганда нота менен үйрөнүп башталат эмеспи? Азыр демек сизде баягы орусча айтканда слух деп коет, туюм менен дагы иштеп калгансыз. Эң сонун. Мектепте окуп жүргөндө бир жогору окуу жайды биз башкача элестетебиз да. Ал жакка барсаң оңой, шаарда жүрөсүң, күндө келесиң, жатасың, жыргайсың депчи. Ошондой эле бекен, негизи же таптакыр башкача бекен. Кыйынчылыгы да барбы? Мектепте окуп жүргөндө мен эртең менен эгерде мектепте окусам, түштөн кийин уже как положено комузга барып, комуз ойноп, ырдап отурчумун. Азыркыны элестетсең ошондой эле, эртең менен предметный сабактарды өтөбүз, андан кийин вокал, комуз, өзүңдүн спец инструменттериңди ойноп үйрөнөсүң. Кыйынчылыгы жок деле десем болот. Кайсыл жердин кызы болосуз ошондо? Кайсыл жердин аккуусу Аккуусу, периси. Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Октябрьский айылынын кызы болом. Ким түрткү болду ушул окууга тапшырганга? Ким жардам өзгөчө мындай бир орду бар да? Себепчи түрткү чындыгында бизден ушул малга чейин үй бүлөдөн ырдап, мынтип чыккан адамдар деле жок экен карап көрсөм. Мен кичинекей мезгилимден эле өзүм ушул ырчыларды көрүп, аябай суктанып, мен да ушундай ырдасам, концерттерди көрүп, ушундай концерттерди берсем деп өтө кызыкчумун. Анан биздин айылда дагы Достук деген ансамбль группа бар эле. Ошол группада эжелер дагы сонун ырдашчу, Дом культурада. Ошолорду да көрүп, аябай тилек кылып, ниет кылып жүрүп, өзүм аракет кылып жатам. Мына бир чоң дайраны элестетсек, же бир көлдү элестетсек, андагы бүт бардыгы чыгармачыл эмес экен да. Анын ичинен эми гана сен сурулуп чыгып атпайсыңбы? Каршылыктар болду да? Же болбодубу? Каршылыктар бүт баары болдубу? Окууга тапшырам, чыгармачыл болом дегенде. Туугандар бардыгы эле колдойт. Ушул малга чейин каршы деле болушкан эмес. Эми башында тапшырсам, ушуну алып кетсем дегенде апам
кичине кандай болот экен деп башында айткан. Бирок кийин мен өзүм жаш көрөм, мен ушуну кылгым келет, мен ушундай ойногум келет, ырдагым келет деп айткандан кийин апам деле, бир туугандарым деле бардыгы колдошот азыркы учурда. Эми ошол калоон тилекти орундатып биз окууга тапшырдык. Алдыдагы калуу тилектер кандай болуп атат азыркы учурда? Эмнени каалап атат жүрөк? Балким экинчи жүрөктү каалап аткан чыгар. Эмнени каалап атат жүрөк? Азыркы учурда мен көбүнчө ушул чыгармачылык менен алектенсем деп чыгармалардын үстүнөн ырларды жаздырып, клиптер тартырып, мен дагы башка ырчылардай болуп, өзүм талантымды элге тартуулагым келип жаткан учур, жүрөк ошону каалап турат. Бирок экинчи төгөй деген айтсаңыздар, ал нерсеге дагы кичине бар деген ойдомун. Даяр эмеспиз, Демек чыгармачылык азыркы экинчи төгөйүңүз. Ооба, чыгармачылык. Таттыгүл, мына сен өзүң айтпадың, мен чыгармаларды жаздыргым келет, клиптер тартырып депчи, бирок өзүңдүн жанакы оюңда, өзүңдүн пикириңди өзүңө сайресеп салып туруп, Таттыгүлдү мындай сырттан карап туруп, ошол нерсеге али даяр деп ойлойсуңбу? Же али даяр эмеспи сенин оюңча, мындай анализиң боюнча? Клипти тартуу, чыгарманы жаздыруу делеген, анткени бул сенин биринчи бет ачарларың болуп атат. Ооба. Эл биринчи кандай көргөн болсо, кийин деле ошондой элестетип кабыл алат да. Ооба. Азыр чындыгында толук кандуу, аябай даярмын мен, бардыгына даярмын, бардыгын сонун кылып кетем деп айта албайм, анткени көп убакыт перерыв болуп калды, кандай айтабыз, перерыв болуп, анан эми эле кайра чыгармачылыкка кирип баштаган учурум быйылкы жылдан баштапчы. Ошон үчүн бардык нерсе секин-секинден башталат дейт го, бардык эле ырчылар чыгып эле сразу бардыгын сонун кылып кеткен эмес да. Ошон үчүн мен өзүмдү прям элдер вау дей турган даражага чейин алып барып чыгаргым келет, но кандай болот, ал эл тараза элсинчи дейт го. Элдер өздөрү сындап кабыл алышат деген ойдомун. Сонун. Дагы бир жандуу чыгарма тыңдайлы. Макул. Мүмкүн болсо кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Анда эмесе Роза Манова эжеке ырдап жүргөн Аккуу аттуу чыгарманы. Жалалбаттын Аккуусунун аткаруусунда Аккуу чыгармасы. Тагдырым экен таңдарды сенсиз атырдым, унутайын деп көңүлдө жанган отумду, жол карап күтүп жүргөндөрсүң сен ардагым, жүрөгүңө тумардай жазып атымды. Жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым, сүйүктелем, периштелем, ак элем, эңседим го кайда жүрсөң асылым, ашыгым. Толкуттуң мени түшүмө кирдиң теремелип, асылым менин кадырың билдим мен сенин. Кечирчи жаным кайрылбас кайра көктөмүм, кечирчи мени жоготкон өмүр өрнөгүм. Жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым, сүйүктелем, периштелем, ак элем, эңседим го кайда жүрсөң асылым, ашыгым. Ак гүлүң элем, асылың элем, ашыгым менин, асылым менин, сурарым менин, кыялым менин.
ардагым арманым жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым сүйүктелем периштелем ак элем эңседим го кайда жүрсүң асылым ашыгым эңседим го кайда жүрсүң асылым ашыгым. Бали, азаматсың дегендей. Жанакы кээде инсан эч нерсе кылгысы келбей калат го. Ошондо бир нерсе түрткү болот, же кандайдыр максаттарына кандайдыр бир сонун болот. Мен тети жүрөктө калап жаткан нерседен бул жакта азыр мен байкадым да, демек мен комузду каалап атат экенмин депчи. Ошол нерсе башкача бир сезим болду. Рахмат айтам. Эми сенин өзүң алдыдагы эңсеген бийиктигиң кайсыл сахна же кайсыл жерде өзүңдү көргүң келет да? Кайсыл бийиктикке жеткиң келип атат? Бийиктик десек, биз ойлонгондо болбой турган нерселер дагы боло тургандай кылып ойлонгонго аракет кылам. Анткени бул жашоодо баардык нерсени кылса болот деген ойдомун. Азыр биринчи убакта Азияны багындырсам деген ой. Балким кийин Италияга барып, Ла Скалада сахналарында ырдап калсам деген ойлорум дагы бар. Сонун. Жакшы. Жеңизге жетиңиз. Анан негизи мындай өнөр баккан, ошол чыгармачыл инсан, чыгармачылыкка жаңы кирген инсандарда, мисалы акындарда болобу, ошол ырдаган музыканттарда болобу, устат шакирт деген түшүнүк болот да. Ошол сизге багыт берген, үйрөтүп турган, ошондой инсан барбы, кимдер дегендей. Ооба, албетте. Бул менин биринчи мен комузга үйрөткөн эжекем, Бактыгүл эжекеме рахмат айтып кетсем, азыр комузду үйрөтүп эжеке мени ушул комузда ырдаган кызыктырган. Мен башында комузга эмес, эстрадный вариантта ырдаган ырчыларды көрүп ошолорго кызыксам, кийин комузга киргенден кийин комуз менен ырдап, Роза Манова эжекелеримдин ырлары ошол маалда аябай мындай жакшы элдер кабыл алган болчу. Ошол маалдарда мен кичине кезимде ошол ырларды ырдайт элем, санат ырын, асат ырларын. Андан кийин вокал сабагынан сабак алып баштадым. Вокалдан агай келип калды, Самарбек аттуу агайым. Азыр дагы ошол агай менен ырларды ырдасам, ушул жер кандай болот агай, кантип жаздырсам болот, кандай кеңештерди бересиз деп ошол агайымдан кеп кеңеш сурап турамын. Андан сырткары азыркы чакта окуп жаткан жеримде Роза Шукуралиева аттуу эжекем бар, вокалдан берген. Ошол эжекебиз менен да иштейбиз, ырлардын үстүнөн кайсыл жерде кандай болот. Ошол адамдар. Анан эң башкы дем күч берип турган инсан бул апам десем болот. Апам колдоп, кызым, биз сен менен сыймыктанабыз, сен дагы көптөгөн ийгиликтерге жетесиң деп айтып турган сөздөрү мага дем күч берет. Ооба, колдоо ар тараптан болуп жатканы мен сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн, мындай кыймыл-аракетиңизден байкап атабыз. Кээ бир инсандар бар, ооба, өзү каалайт, бирок турмуш мындай чет жакасы жок болбойт деп турат. Анан бул жактан билинет да, бирок сизде колдоо бар экенин биз байкап турабыз. Ушул колдоо менен алдыңкы тепкичтерге чыгышыңызга тилектешпиз. Эми ушул алдыда кайсыл чармаларды аткаргыңыз келип жүрөт? Кайсыларга даярдын атасыз дегендей. Сүйүү жөнүндө азыр мен байкасам, өзүнчө мындай оор басыктуу, салмактуу ырларга басым жасайсың. Ооба. Дагы бир кайсыл чарманы? Негизи бир чарманы аткарыш үчүн канча убакыт кетет? Аны даярдап чыгарыш үчүн. Мына болду, сындан өттү, эми мен ырдасам болот дегенге чейин. Бир чыгарманы даярдаш үчүн чындыгында аябай эле чыгарманы канчалык ырдаган сайын чыгарманын ичине кирип, ошол ырды өзүң сезип, туюп, ошол ырда жашашың керек болот да. Ошон үчүн чыгарманы канчалык көп ырдаган сайын ошончолук ошол ырга киресиң. Балким 3-4 ай кететтир, балким 1-2 айда эле чыгарып коесуң. Ал өзүңдөн карата болот. Анткени бир эле ырды бүгүн эле ырдап эртең чыгарыш кыйыныраак. Анткени ал ырга кириш керек. Менин оюмча ошондой. Эгерде жакын арада кандай ырлар жаздырасың десеңиздер, бул суроого мен ошол көбүнчө ырдын маанисине, мазмунуна карап ырдаймын. Ошондуктан азыр ата-эне тууралуу балким, же сүйүү тууралуу ушул эки жааттын теманын ортосунда турам. Фонограмма менен концерт бергиң келеби же живой концерт? Живой концерт бергим келет. Фонограмма менен жаздырып коюп кыйналбайсың го? Жаның кыйналбайт? Жок.
фонограмма менен ырдаганда мен ырдагандай болбойм да чындыгында. Анткени сен ырдайсың, бирок наркы жактан сен үнүң чыгып турат, сен кандай өзүң бул жакта кандай ырдап атканың элдер укпай деле калат да. Ошон үчүн эгерде жандуу ырдасаң, мындай өзүңдө болгон нерселерди чыгарып, эл менен элге кандай болсо ошондой тартуулайсың да ырдыча. Фонограмма ырдаганда мен ырдагандай болбойм чындыгында. Демек жандуу концерт берем Жандуу келет буюрса. концерт берем келет буюрса. Ооба. Бул чыгармачыл чөйрөдө кимдир бирөөгө кимдир себепчи болот. Жана айткандай эле, мага деле ушул алып барчу болушума мен белгилүү бир алып барчыларды көрүп, анан ошону максат кылып келдим да бул жергечи. Сен деле ошол бир чыгармачыл инсандарды көрүнбөс устат. Ал өзүгө мынага сага келип айтпайт, сен мындай кыл дебейт, бирок өзүнүн кыймыл аракети, сүйлөгөн сөзү менен алыста туруп деле сага устат болуп алат. Ошондой устат катары кимдерди айта аласың, мисалы үчүн, кимдерден үлгү аласың, кумир тутасың дегендейчи. Кумир тутасың дегенде, көбүнчө мен ушул комуз жаатында караганда Роза Манова эжекебизди кумир тутам. Аябай жакшы ырларды ырдап, өзүнүн алып жүргөндөрү, мындай элге берген талантты тартуулаганы аябай жагат. Кичинекей кезимден Роза Манова эжекебизди кумир тутчумун. Андан кийин Жидеш Идрисова Турквизион конкурсуна барып катышып келгенден кийин Жидеш Идрисованы карап ошондон үлгү алып жүрдүм. Азыркы чакта чындыгында бир адамды карап ошондон үлгү алам деп айта албайм. Азыр ар биринен кичинеден бир нерселерди алып, керектүү жерлерин алып, ошолдун мен дагы өзүмдү чыгарсам, ошондой нерселерди үйрөнсөм деп бардыгынан карап турганым ал. Баса кече Түмөнбай Колдошов агайыбыздын концерти болду, анда Роза Манова эжекебиз келген болчу. Жолуктук. Мен бара албай калдым. Бара албай калдык, э? Ооба. Кап. Макул, анда дагы бир чыгарма тыңдайлы. Угайлы. Келиңиздер, анда эмесе жаштарга аттуу чыгарманы тартуулап коеюн, э? Булбулдар гана сүйөт гүлдөрдү, муңайым гана добошо үндөрдү, бурала басып сырдашкан эй шайырдуу жыргал, күндөрдүң ай, күндөрдүң ой, күндөрдүң ай, ай, Эй, Вали! эй, ой. Ойноп бир гана күлгөн күнөбү, ойнобой гана жаштар ой жүрөбү, оюмда сырын айтсам деп, эй жаштыктын шондой тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай, ай, эй, ой. Айраны гана кенен кымыз мол, нанду бир жанду биздин элибиз, жигити шайыр кыз алтын, эй кымбаттуу кыргыз, элибиз ой, элибиз ай, элибиз эй, эй, ой, эй, ой. Кечирим сурайм. Керемет, сонун. Сүрдөп. Эстешим айткандай, мындай чыгармачыл инсандарда эме болот го, андай
кандай десем кайгырган, муңайган же болбосо маанайы жакшы учурларчы кесиптешим айтып өтпөдү, ошол байкап отурабыз, мындай салмактуу, мындай ушундай бир ырларга басым жасайт экенсиз да. Ал эми кандай учурларда мындай ырдайсыз? Өз алдыңызча отургандачы, мисалы сабактан сырткары, үйдө болобу, кайгырган учурдабы же маанайыңыз жакшы болуп, же бир жигитти көрүп калган учурдабы? Кесиптешим оюм айтып койду. Көбүнчө ырдаганда маанайың кичине түшүп кетсе, ырдаган келип калат. Анткени бук болуп, ичиңде бир нерсени чыгаргың келип калган учур болот. Мен көбүнчө учурлар ушундай болот. Аябай өзүм ырдагым келип ушундай болгондо, мындай кичине маанайым түшүп, балким бир нерсе кыжаанат болуп калган кезде, мындай муңдуу ырларды ырдаймын да. Өзүмдүн бугумду чыгарыпчы. Шайыр шаңдуу болгон учурда музыканы коюп алып, азыр современный музыкаларды коюп алып, бийлеп, ошолорго кошулуп ырдап жүрө бересиң. Мен уже университетте атайын вокалдан сабак берген эжекебиз менен кошулуп, распевкаларды кылып, ошентип ырдайбыз. Сонун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип отурат. Таттуу эле атайын убакыт бөлүп, сабактан качып келип, кайдан сабак болуп атса да бул жака келип бергени үчүн биз ыраазычылык айтабыз. Чыгармачылык өркүндөй берсин, ийгиликтерди багындыр, буюрса ошол жандуу концертте биринчи катарда биз кесиптешим экөөбүз отуралы. Концертиңе көп болуп, кол чаап дегендейчи. Алдыда Рамазан айы келатат, балким кайрылууң, жакшы каалоо тилең болсо элге айтып калсаң болот. Микрофон сизге. Рахмат, сиздерге дагы ушинтип мени эл менен байланыштырып, түз эфирге чакырганыңыздарга сиздерге да чоң ыраазычылык билдирип кетсем. Анда ушул келе жаткан Орозо Рамазан айында бардык жакшы нерселер, тилектер кабыл болсун, орундалсын деп айта кетмекчимин. Мен учурдан пайдаланып бардык жакындарыма, көрөрмандар, телекөрүүчүлөргө салам жолдоп кетмекчимин. Эгерде кимди капа кылып койгон болсом, кечириңиздер деп айтып калайын. Орозо айында кечирим сураган жакшы болот дейт го. Ушул орозону жакшы тутуп алайлы. Аллахым жакшы күндөрдө дагы бизди ушинтип жүз көрүштүргөнгө насип кылсын. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушундай жакшы бир маекти жыйынтыкта эми алдыны көздөй жылы берели. Бүгүн март айынын акыркы күнү экен да. 31-март. 31 март. Кээ бир инсандар ойлойбуз да, биз ушул кап акыркысы болду депчи, маршрутканын деле акыркысы келсе, кап акыркысы болду, үлгүрбөй калдык, же акыркы наным жеп калдым, акыркысы болуп калды деп өкүнөт экенбиз да. Бирок акыркысы да өкүнгөнү менен эртеңки биринчи башталып атпайбы, биринчи апрель депчи. Ушул нерсени дагы биз эске алышыбыз керек экен да. Жаңылануунун, жаңычылыктын башталышына түрткү. Ооба, сөзсүз түрдө ушуну айтайын дегенибиз, эми 31-март урматтуу замандаштар тарых барактарында эмнелер менен камтылды? Алдыда турмек кененирээк баяндап берсин.